Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабак адеп сабагы. Маанайыбыз жакшыбы? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү биздин тема эл ичи өнөркенчи. Сабакты баштаардан мурда алтын эреже менен таанышабыз. Алаксыбай башкага, көңүл бурам сабакка, дептеримди ачамын, бүгүнкү күндү жазамын. Эже берген сабактан жаңылыкты аламын. Азаматсыңар. Эми балдар биз сабактын максаты менен таанышабыз. Өнөр, өнөрдүн түрлөрү, анын адамга пайдасы жөнүндө маалымат аласыңар. Ата мурасын, эне өнөрүн үйрөнүүгө шыктанасыңар. Эмгекчилдикке, улуттук кол өнөрчүлүктү сүйүүгө, өнөргө умтулууга тарбияланасыңар. Балдар, өнөр деген эмне? Силерге кандай өнөрлөр жагат? Силердин кандай өнөрүңөр бар? Бул суроолорго жооп алыш үчүн биз бүгүнкү сабакты куун коюп угабыз. Элибизде өнөрүң болсо өргө чап. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат. Өнөр байлык деген акылман ойлору бар. Адам баласы эң биринчи өнөрдүн арты менен урмат сыйга ээ болот. Ал эми өнөрүн пайдалана албаган адам кандайдыр бир жансыз сүрөткө айланат. Өнөр байлык. Эгер даанышман, акылдуу болом десең, өнөрлүү болууну ойлон. Өнөрдүн арты менен сый урматка жетишесиң. Ата мурасын, эне өнөрүн үйрөнүүдө намыс кылбагын. Акылдуу, даанышман адамдар эмгектен эч убакта качпайт, өнөр үйрөнүшөт. Эл ичинде келе жаткан көптөгөн өнөрлөр бар. Аларга зергерчилик, устачылык, комузчулук, манасчылык жана башка көптөгөн өнөрлөр бар. Манас эпосунда Каникей эненин узчулдугу, Бөлөкбай устанын устачылыгы унутулбай эл арасында айтылып келе жатат. Өнөрлүү адам көпкө таанылып, эл оозуна алынат. Көрдүңөрбү балдар, биз дагы өнөрлүү болушубуз керек экен. Анда балдар, эс алуу көнүгүүсүн жасайбыз. Кана балдар тууралуу колду алга суналы, өйдө ылдый түшүрүп, дене бойду жазалы. Капталга колду суналы, туурап учкан куштарды. Эс алууну таштайлы, кайра сабак баштайлы. Балдар, суроолор боюнча аңгемелешүү. Хан жуучуларга кандай талап койду? Калыстар кандай чечимге келишти? Жаннат кыздын сүйлөп жиберишине эмне себеп болду? Эл алардын өнөрүн кандай баа беришти? Сен кандай баа берет элең? Бул суроолорго жооп бериш үчүн 96-беттеги өнөрдүн күчү жомогун окуйбуз. Балдар, үйгө тапшырма. Шакирт болдум деген ырды балдар жаттайт. Оймочу болдум деген ырды кыздар жаттайт.